Саламатсыңарбы Кажы Кожо подкастынын угармандары. Бүгүнкү конокто Залкар Аскаралиев, аябай таланттуу дизайнер, белгилүү адамдар менен иш алып барган адам биздин конокто отурат. Залкар, кош келипсиң. Ассаламу алейкум. Ошо албетте мен аябай кубанычтамын биздин студияда отурганыңа. Дегенде эле мен каалап берчү суроо, кантип келип калдың ушул чөйрөгө? Эмнеге дизайн? Кичкейимден бери эле кызыкчумун ал нерсеге. Тайжемдин кызы неме болгон, дизайнер болуп бир курска окуп калган. Андан кийин курс бүткөндөн кийин алардын дипломный жумушу катары бир жумуш жасаш керек экенин аларчы. Анан ошол жерде мен карындашыма кийим тиккен немеденчи. Ошону көрүп алып өзүнчө эле бир сыйкырдуу бир дүйнө тиги ушул кийим тиктиби депчи катуу эмесин. Мен негизи кичкейимден мындай ойлочу эмесмин. Кыргызстандын швея вот чөйрөсү жеңил өнөр жайын эмесичи. СНГ странанын арасында бир алдыңкы бир орунда экенин билчү эмесмин. Бишкекке келип алып бул кийимдер тигилер жөнүндө да мен биринчи жолу көрүп алып, цехти көрүп алыпчы. Таң калганда чын-чынындачы. Айылда жүргөндө ошол кийим тиккен мага өзүнчө эле бир сыйкырдуу бир неме көрүнгөн. Ошол мезгилден баштап кызыгуу башталган. Анан кийинчерээк жүрүп зым менен хобби кылып жүрдүм немеденчи. Как ювелир. Баса мен сурай кеттирим да. Алюминий да. Да, очки да, өзүм зым менен жасаган. Вот айылда деле ошондой зымдардан эле таап алып бир нерсе жасай калчумун да неме. Ошентип жүрүп анан дизайнга окуйм деп вот такой плане. Аябай кызык экен. Мисалы, алюминийден бир нерсе жасайт деп ким эле ойлосун да. Да. Вот мен азыр көрүп отурмун, көнүмдүк эле адат сыяктуу көрүнүп атат. Да, алюминийден көп иштер жасагансыңар, ки жасап бул акыркы жумуштар. Кайдан идея келди вот ушул идея? Айтып атпаймынбы, айылда жүргөндө эле жана толтура зымдар болот эмеспи, айылда жүргөндө. Айылда жүргөндө жасайсыңар, именно как продукт катары, прям украшение катарычы. Университетте окуп жүргөндө конкурс башталган. Конкурска кийим жасаш керек. Ал нетрадиционный материалдан болуш керек болчу да. Ошол мезгилден мугалимге айттым, бир канча бир образецтер алып бардым, мисалы. Бир жумуш жастардан алдын неме кылабыз да. Кайсыл стилде иштей аласың депчи. Сайма сайы боюнча алып бардым, анан бир кожа боюнча бир немендей бир ушундай образ жасасак болот деп, анан ботинкадан кийим жасайм деп да жүрдүм. Шоколаддан кийим жасайм деп. Да, шоколад эмесинен кийим жасалган учурлар болгон да. Анан зымдардан жасаган, анан карап туруп арасынан тиги зымды карап тандатпай, вот бул сен жасап жүргөн жумушуң, кичкейинен бери хоббиң болсо, демек ушуну өрчүтсөң болот депчи. Тиги шоколад менен жасалган кийимдерден да болгон. Мен билген боюнча биздин Кыргызстанда бир кыз жасаган немесинде конкурска шоколаддан кийим жасаган, элестетсеңиз. Конкурска башталарга неме калганда бир түнү менен жасаган, бертең менен все показать, да, потому что эрип кетет да шоколадчы. Ошондо шоколаддан жасаган, я офигел, боже мой. Мода чөйрөсү мындай өзүнүн бир адамды шок кылган немелер менен таң калтырат да, мындай моданы да өнүктүрөт бир жагынан да. Өнүктүрүү деп айтканга болбойт, просто өзүнүн атын чыгарыш үчүн ради имя да. Они делают жана Леди Гаганын деле эт менен жасалган кийимин билесиз, ошол сыяктуу. Леди Гага. Да, 25 килограмм этти өзүнө чаптап чыккан, бул это тоже талант керек болот элечи. Шоколаддын эмесинен андай неме жасашкан да. Кантип жасады аны? Эмнени? Формага келтириш керек. Форманы да, основасы скорее всего шоколадный жыл коробкасынан жасалган. Анын үстүнөн шоколаддар тизилип, плитка шоколаддар эмес, ошону тизилип чыккан эмесинчи образындачы. Анан анысы да эрип кетип показ алдында ошондой бир кызыктуу немелер болгон да немеденчи. Анан ушул жактар менен да адамды кызыктырып кетечи. Жөнөкөй адамдарга бул деген бир эми ушул кантип мода болсун деген понятие менен неме болот да, көп адамдарчы. Бирок ал нерсе да модага керек. Себеп дегенде ал моданы өнүктүрбөсө деле кандайдыр бир багыт ачканга балким неме түзүп берет дегендейчи. Так. Толчок. Да. Түрткү. Аябай кызыктуу экен негизи эле. Өзүңүз азыр Тумарда иштеп атасың, Тумарда иштеп атасың. Тумарда зергер, художник катары иштейм ал жерде. Тумардын алып барган иштери мага аябай жагат да. Эстетикасы, тарткан сүрөттөрү баса Салтай же ошол жакта иштеткен. Аябай сүрөтчү, жакшы чөйрөдө иштеткенсиң. Ал жакта эмнеге жооп бересиң? Ал жерде жана айткандай эле художник, анан кийизден панно жасаш, анан зергерчилик боюнча көбүнчөсү. Тумарда деле өздөрү айткандай, не все сможет работать здесь депчи, көп адам деле Тумар чыга бербейт депчи. Тумардын директору өзү чыга жазган болчу мага.
эртең менен бир күн карасам мессенджерден смс келип калды, бүгүн кечээ эле сен жазганга окшоп мененчи. Андан да мага келип калды, ким десем Чынара деген эже, анан мени чакырып анан биринчи мен өзүмдүн жумушумду аларга неме алгам да, тумарга барганда менин жумушумду көрүп, колумда турган зым менен жазылган жумуш бар болчу. Выставкага даярданып аткам, анан ал жумушту көрүп алган. Бизге кайрылып көрбөйсүң, балким сенин жумуштарың биздин директорго немеге, дизайнерге жабып калат дейт. Макул деп аларга сүрөттөрүн жөнөтсөм, алар мага отказ берип коюшкан. Жок, мы не сможем депчи. Дизайнерлер отказ берип коюшкан. Кийин жана биз Чолпон Дентиева менен оюм групптабыз, анан Ночь музей деген проект бар эмеспи? Ошо менен Ночь музей проектке биринчи жолу ошо өзүм скульптурамды койгондо, анан эртеси күнү Чынара эже жазган, директор Тумардан жазып, бизге келчи деп жумуштан кийин. Ачыгын айтсам, мен деле башында интернеттен көргөндө мындай негизи эле жөнөкөй тартасың го сүрөттөрчү, мындай өзүң эле тартат окшойсуң, сүрөттөрдү. Ооба. Бирок көп кайталанып ошонун баары келгенде мен азыр карап атам, мындай анын көлөмү, веси чоңдой да. Страничканы ачканда эле уже билем да, вот этот человек в этой теме депчи. Ушул темада жүрөт. 2016дан бери ушул зым менен жасай баштагам. Өз үчүнчүндө баштаган мезгилим бул 2008-жылдары кичке мезгилинде ойнол түрү жазган жумуштар да. Андан кийин ошо 2016дан бери выставка жазганбыз, биринчи жолу 2016-жылы. Ошодон бери көп жумуш жаздым, мисалычы. Ал выставка үчүн эле 150 жумуш, андан кийин дагы кийинки жылда 100 жумуш жазгам, атайын арт объекттерди зымдан. Негизи токтобойсуң, ошо көп го. Токтобойсуң эмес, бул чыгармачылыкта токтоп калуу болбойт деле болот. Адамга өзүнө бир илхам деп коет эмеспи? Келчү болсо жазайсың да, анчы анан токтоп калуу негизи болбойт. Всегда адам кыймылдап должен двигаться да, алдыга жылыш үчүнчү. Элдер кандайча карайт ошо чыгармачылыкка? Мен деле башында мына ишеничсиз ачыгын эле айтайын, мындай кичине ишенбей, алюминий ушундай деп ойлогом да. Өтө критикам эмес, бирок азыр көнүп калдым да. Көп реакция менен эме алганда, элдердин эмесин бир алюминий ушул кантип макат болсун деп ойлосо, көбүнчөсү аябай бир адамдар түшүнүшү эмес. Эгерде баалай алган киши болсо, ага материал маанилүү эмес бул эмеденчи. Жазалган жумуш маанилүү аларчы көбүнчөсү. Ошол үчүн да Тумар менен иштешкеним себеби да ошол үчүн. Тумарда себеп дегенде ал жерде материалдан да адамдын жасаган жумушу вот это ценнее да. Ооба, ачыгын айтсам, недавно эле Надежда деген, Үмүт деген иш чыкты. Да, ветви надежды, үмүттүн жаңы бутагы деген. Ошонун сүрөтүн көрүп алып эле аябай суктандым да. Алюминий? Жок, ал жерде күмүштөн жасалган жумуштар. Да, булар болсо башында жасалган жумуштар, могу алюминийден жасалган, майылда жүргөндөчү. Могул жумуштар уже ювелирный алюминий. Булар покрытиясы менен, булар эч качан карайбайт. Башкача менен, да, бул сасыбайт. Жок, андай такыр болбойт. Окисление болбойт. Мен септегенде материал всегда күн менен, аба менен, суу менен всегда окисление болуп, менен материалдын өңү өзгөрүп кетет да. Бул зымдардын өңү өзгөрбөйт. Всегда жалтыраган блеск менен калат да. Вообще алюминий жалпысынан же бул именно ювелирный алюминий барбы? Негизи алюминийлер ушундай болот. Бул деген покрытие алынган, сырты лакталган. Поэтому бул өңү ар дайым жалтырап турат. Мен жумуштарымда да Тумар менен иштешкенден кийин аларга качественный товар алып барыш керекмин да. Поэтому мне придется нормальный материал менен иштегенге, чем алюминий деген. Элдин реакциясы всегда алюминий деген болот. Мунун составын, мисалы, покрытиясын уккандан кийин уже другой взгляд да, немеденчи. Ветви надежды жөнүндө айтып кетчү болсом, жанагы үмүттүн жаңы бутагы. Ошого өтө электе алюминий жөнүндө тактай кетейин. Дүйнөлүк практикада бар ушундай. Да, wire деген менен алюминий, проволока деген менен багытта көп жумуштар бар. Ал жерде көбүнчөсү алюминий экен да. Алюминий эмес, ал жерде көбүнчөсү зым менен, бирок проект 3D сүрөттөрдү адамдардын портреттеринде жазышат зымдар менен. Ал зым менен жасаган эме өзүнчө бир искусство. Ал жерге кирчү болсоң тим эле бир укмуш жумуштар бар да. Ошо. Надежда ал деген мен хоббим бул 2018-19дан бери уже как ювелир катары баалуу материалдар менен, күмүш менен иштейм. Анан күмүштөн жасалган жумушум ал жумушта мындай үмүттүн жаңы багыты дешектим да. Кыргызстан состояниясы чагылдырылган десем болот, соцсемде бир жаңы адамды күтүү, жаңы нерсени
ушул жаздан жаңы кишини күтүү, жаңы адамды күтүү, бир что-то ожидание чего-то нового, да, ушул багыт бир жаңы бутак чыкса экен деген немедеги манидеги коллекция болчу, максаттагы коллекция болчу. Надеемся, что будет этот немедечи өзгөрүүлөр. Да, өзгөрүүлөр ушул жаздын эмесинде. Эзнетинде жаз деген өзү эле жаңылануу, бир жаңы нерсени күтөт эмеспи адам киши? Айтмакчы жакында Нооруз. Да, вот Нооруздун эле немеси чагылдырылган десем болот. Жаңылануу. Профилден көрдүм, көптөгөн выставкаларга калп айтпасам катышыптырсыңар. Ошол эле Милан 2020. Милан бул дүйнө жүзүндө олуттуу болуп эсептелинет, Да, мода чөйрөсүндөгү негизи 4 неме бар, шаар бар. Моданын основательдер деген эсептелинген. Париж, Лондон, Милан, анан Нью-Йорк. Ошол 4 шаар негизи основательдер эсептелинет. Анан Миланда көрсөтүү, жолдомо алуу деле бир оңой болгон эмес. Бир конкурска катышып, Казакстандан андан гран-прини алгам. Ошол жерде мага сертификат берген бесплатно. Миланга катышкан. Себеби ал жерде $5000 турат немесе €5000 турат участие показдачы. Мага алар бесплатно сертификат берген. $7000 конкурста мен утуп алгам, гран-прини утуп алып, анан ошол жерден Казакстан аркылуу мен немеге кеткем десем болот да, мындай шактында. Жол ачылган десем болот. Ошонун негизинде барып мода жумалыгына. Негизи кесим боюнча айтып атпайм, мен одежда, кийимдер дизайн боюнча иштейм. Анан зергечилик боюнча. Зергечилик бул менин хоббим. Кесим боюнча негизи кийимдер дизайны да. Ну, мен фотограф катары ошо Милан жөнүндө да билип калгам. Ал жака көптөгөн фотографтар да келип тартат, атайын. Зонасы бар. Атайын чакырылат ал жерден. Биз мисалы мен да англисчен андай неме эмесмин. Ал жерде сүйлөшүп тиги модельдер менен атайын мейкаперлер лицосун неме жасаган парикмахерлер чакырылат, атайын башка немеден немелер фотографтар чакырылат менимче. Ошол эле учурда бирөөсү менен англисче перевод менен Google Translate менен сүйлөшөсүң, англисче, экинчиси түшүнбөйт, анысы итальянец. Анысы менен ага итальянецке перевод кылып неме ага сүйлөсөң, анысы Парижден келген болот. Короче, түшүнбөйсүң. Ар мамлекетте бул мода негизи искусство чөйрөсү бүт баардык немени адамдар чогулткан месте десем болот да. Мындайча спортто эле ушундай чогултат эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул мода чөйрөсү, искусство чөйрөсү да бүт адамдар чогултат десем болот да. Немени чыгармачыл кишилерди бир жерге чогулткан бир өзгөчө бир дүйнө десем болот да. Ошонун негизинде барып көрүп калгам. Мода жөнүндө айта кетсек, ошо модада негизи мындай, биринчи белгилүү бир форманы чыгарышат. Анан ошол форма бир жылдар өтүп анан аябай коомго сиңет. Же бар эле сиңерби? Жок, высокая мода деген бар. Анан мода для массовки болот. Адамдар үчүн неме алынган да. Ал высокая мода деген кандай перевод которгондо кандай болорун билбейм. Бирок ал неме деген искусствону, моданы өнүктүрүү үчүн кетет. Бул миллениум азыркы коомдогу жаштар үчүн мода деген бул көбүнчөсү биринчи башталганда эле өзүнчө бир шоу болот, немеденчи шоу үчүн чыгарышат. Анан кстати, айта кетчү нерсе, моданы өнүктүрүш үчүн да материал керек. Мисалы, бир адам чыгарганда биринчи эскизин чыгарбайт, анан коом неме болуп анан кийин тарабайт. Ал жерде биринчи адам чыгарганда ошого ткань чыгарат, материал чыгарат. Материалдан бир канча бир неме тонналаган материалдар чыгарылат, анан эскиздер жасалат. Анан материалдар дүйнөгө таратылат, анан кийин эскизи чыгат. Эскиз мисалы мода дүйнөсүндө мисалы Праданын кийимин көрсөң, ты хочешь это, но не сможешь позволить да себе. Аларды кымбат, алардын кийимдеричи. Аны алыш үчүн биз бир массовкага барасың. Ал жерде ткань болбосо сен аны неме кыла албайсың. Мода жайылбайт. Анын үчүн биринчи бул производство материалды чыгара билүү неме да. Материал тарагандан кийин анан дизайнерлерге да бардык немеге материалдар дүйнөгө тарагандан кийин анан мода тарайт. Себеби материал болбосо аны ты не сможешь копировать, уже мода тарабайт дешимдечи. Анан ошол дүйнөлүк модада да ушул биринчи аябай бир чоң неме да, производствочу. Эскизден баштап итогуй немеге чейин материалды, жаңы принт ойлоп чыгаруу. Анан ошонун эле негизинде эскиз менен аны показга көрсөтүү аябай чоң этаптарын. Ал жерде фотографтын деле, мейкаптын деле, одежданын дизайнердеринчи бүт ошолордун ролу аябай чоң да, бул моданы таратуудачы. Анан ошонун негизинде кайра жана айтпаймынбы, производство тканей тоже ролу, чоң ролу. Орусча сөз бар го, что движет этим, то есть мода эмне менен, эмне үчүн өнүккүсү келет? Мода өнүгүшү керекпи деп, Ну, мүмкүн бул жанагы нерсе сыяктуу эле болуш керек, бир түрдүү тамак жеберсең күндө тажап кетесиң да. Ошол сыяктуу. Мындай караганда мода деген чөйрөсү деген бул
иногда даже болезнь десе де болот да. Себеп дегенде адам моданын артынан куумай немеси пайда болот да. Анын үчүн адам деген өзүнө тиешелүү бир стилди жарата алса, өзүнүн образынчы, ошол стиль менен всегда кете берет. Анан бир моданын артынан кууса, мода деген мисалы жылына дегенде 2 жыл өзгөрөт, элестетсеңиз, ал дүйнөлүк немеде алар аябай кымбат турат кийимдеричи, модный кийимдер немелер кымбат турат. Анан адам алгандан кийин 3 ай кийет, 3 айдан кийин кайра жаңы мода. Элестетсеңиз, адам неме болбой калат, мындай аябай чыгымга келген адамды бир оорулуу болуп койчу да, ал сферачы, себеп дегенде адам моданын артынан кууп, ал үчүн эмне деген нерсеге бар нерсеге даяр болот да. Бул ошо капитализмдеги форма болуш керек көбүнчө, же социализмде да, Советтер Союзунда да модага да карашчу эле өтө. Негизи мода өзү адамдарды мындай определять. Мисалы мен модный кийинем, өзүмдүн кругумду определять, аныкташ үчүн керек же кандай? Негизи мода сферасын өнүктүрүүдө бул мурунку тарых нерсеге карачу болсок, адамдын кийген кийими, тагынган украшение баалуулуктары анын социумда анын ордун билдирген, да анын немесин, статусность человека да показала. А данный моментте же ошол эле неме мурунку мезгилде болгон нерсе азыр деле кайталанып келет десем болот. Адам мисалы человек, который сможет позволить, да, ушул нерсени сатып алганга возможность болсо, адамдар сатып алып өзү модный жүрөт. Жөнөкөй киши кантет ал немеденчи? Жөнөкөй киши ошентип кайра эле жана Мадинага барат, ошол жерден Кытайдан чыгарган тканьдарды сатып алып, хочет копировать, хочет быть модным. Бул социумда мындай жакында проблемалардын, чоң проблемалардын бири деп айтса болот, себеп дегенде мисалы кээде адам мисалы өзүнүн статусунан жогорураак көрүнгөнгө аракет кылып калат адамчы. Бул өзү үчүн проблема, большой проблема, потому что адам өзүнүн мисалы эмнеге ушул жашоосу ага жакпайт. Вот эмнеге ал байыраак көрүнгүсү, өзүнүн статусун көрүнгүсү келет. Вот бул адамдын психологиялык бир проблемасы десем болот да. Эко тема бар эмеспи? Азыркы учурда популярдуу болуп кетет. Ошого кандай карайсың? Вот акыркы 5-6 жылдын ичинде, 6 эмес, даже 7 жылдын ичинде вот мода эко болгон өрчүп бартат. Бул аябай жакшы эле нерсе, себеп дегенде биз могул пандемия учурунда деле көрдүк. Бул мода деген бир баалуу буюм деген маанилүү эмес, адамдын жашоосу маанилүү экенинчи, адам түшүндү десем болот да. Бирок мен түшүнгөн учурда деле мисалы ошол карантин учурунда да менден күмүштөн украшение заказ кылып аткандар болду. Элестетсеңиз, карантин шаардын ичинде мен аларга жеткирип бериш керекмин ал украшениени. Элестетсеңиз, люди ходили, люди носили. Все равно адамдын жашоосу маанилүүрөөк болгон учурда деле адамдар тагынып жүрүштү. Вот не заказали, мне пришлось пешком по городу ехать и отдать, потому что немеде жок болчу да. И шаар көргөнчө мен кагазга жазып алып, анан ушунчада келем, ушунчада чыгам деп анан тиги кагаз менен маршрутный лист жазып алып, ушу менен адамдарга жеткирип берип жаттым десем болот да. Мага Муракаминин бир китеби эске түштү. Согуш болуп атат Европадачы. Анан үйүнө электрик чакырып атат да. Вот ушул сыяктуу. Ошо шилтемелерге калтырып кетет болушубуз керек ал китепти. Аябай кызыктуу экен. Анан Кыргызстанда Oyom Group деген командада бар экенсиң э? Алар жана Мирбек Атабековго тартышты, Мурас деген видеоклип. Да, Шахназар деген неме, Тилек деген биздин эле Oyom Group'тун мүчөлөрү, алар немеде окушат, Сигилде Санкт-Петербургда окушат. Алардын немеси багыты боюнча, современный багыт боюнча бул мультимедийный да. Жерди казып бартат жаңы багытты. Жаңы багыт деп деле айтканга болбойт, просто алар тандаган багыт бул азыркы учурда керектүү багыттардын бири десем болот. Анимация багытычы. Ошол себептен алар удачный момент тандаган. Кыргызстанда себеп дегенде СНГ эмес, могул Орто Азия страналарында ал жагын боюнча аябай неме да. Өнүгүү аябай начар да. Алар биринчиден бул бир деңгээлин көтөрүп баратышат, бул радует даже да. Менин байкашым боюнча баягы кээ бир кыргызчаланган ар кандай кийимдерди, ар кандай дизайндарды мурда көп мындай кабыл албагандай карачумун да. Бирок барган сайын ар түрдүү жана пинжектерди чыгара башташты го, мындай линиясы мененчи. Көзүм көнө баштады да. Менде ой пайда болду да, ушул чөйрө белгилүү бир деңгээлде калыптанып кала алабы же мүмкүн даже дүйнөлүк деңгээлде бир нерселер чыгарсак болот. Албетте, мисалы мода неме чөйрөсү өнүкпөгөн мамлекеттерде ал жаңы нерсе болот. Ал жерден жаңы бир көз караш менен жаңы неме
чыгарса болот да. Ошолордун арасында деле Кыргызстан модадан артта деп айтканга мүмкүн эмес, бирок себеп дегенде модный бир вещилер да чыккандан кийин эле бир нече эле Кыргызстанда болгон учурлар да болгон. Себеп дегенде покупатель есть, потребность болгондо адам любой способ менен ал нерсени мындай таба алат да. Ошол эле неме менен Кыргызстанда мода жагынан мындай жеңилүүнөр жана айтып коеюнбу, вот СНГ эмес, вот борбордук Азия менен эң алдыңкы орунда турат да Кыргызстанчы. Ошол сыяктуу эле мода сферасы Кыргызстанда прямо супер демейм, бирок бар модный кийинген адамдар. Коомчулугу барбы? Мода адамдардын, дизайнерлердин коомчулугу Кыргызстанда. Атайын союздар алмашып турасыңарбы? Союздар бар да, немеден Дизайнерлер союзу жакында неме болгон атат, түзүлгөн атат. Мурун болчу, андан кийин алар жойулуп кетип, кайра азыр жаңыдан жаңылануу мода союзу неме болуп атат. Анан да жаш дизайнерлердин союзу да ачылган жатат. Аларды бириктирүү, ошо мен мындай өнүктүрүү, мода сферасын өнүктүрүү деген эмеденчи. Негизи сүрөт чөйрөсүн алсак, мисалы мен конкуренция сыяктуу карайсың да кээ бир нерселергечи, атаандаштык аркылуучу. Сенин көз карашың кандай ушу мода чөйрөсүндө? Негизи эле конкуренция болбосо өнүгүү болбойт. Конкуренция болуш керек бардык сферада, бардык жерде. Себеп деген өнүгүү болбосо сен тигин тааныйсың, ал сенин досуң, бул сенин досуң, аны мен жөнөкөй эле бир сфера болуп калат эмнеденчи? Өнүгүү. Эгерде досуң болсо деле экөөң конкуренция кылсаң, мыкты жумуш тартыш үчүн сен бардык нерсени жасайсың. Бардык жерге, даже тиги тоонун бурчуна же болбосо немеге барып атайын сүрөткө тартасың тигини. Лучше неме чыгарыш үчүнчү. Конкуренция болуш керек. Бизнес сферада деле, мода сферасында албетте конкуренция бар. Тигин жумуштардын соц деген азыр тармак деген азыр Instagram, Facebook деген немеде, TikTok деген өнүккөн мезгилде бардык адамдардын кийген кийимдеринен бери, даже носкисинен бери мынтип карап аны эле жүргүзөсүң. Кандай эмне чыгып атат, эмне кылып атышат тигилер, эмнени жазып атышат. Вот так. Болуш керек конкуренциянын ролу чоң. Бишкек сен үчүн кандай? Бишкекке өтсөк, Бишкектеги жашоо мурун мен негизи Ош туулуп өскөм, Кара Суудачы. Алдын мезгилде Оштада эмес, даже Кара Сууда. Кара Суунун айылында, да, именно Кара Суунун жарым эле бир рынок эмеспи? Ушул рыноктун арасында вот себеп дегенде Кытайдан аябай көп товар келет да, ошонун баарысын көрүп жүргөнүм. Ал мезгилде мага Бишкек деген тим эле бир мечта болчу да, дегенчи. Кийин Бишкекке келип азыр 8 жылдан Бишкекте жашайм. Бишкекке келгенден кийин уже башка чет мамлекеттерди көргөндөн кийин уже Бишкек ушунчалык унылый город болуп калыпчы немесинчи. Бишкектин тарыхын карап көрсөк, эмне деген шаар болгон убагында Бишкек дегенчи, Фрунзе дегенчи. Азыр уже бир унылый город, серый бир адамдар жашаган, баардык эле адам уже мындай эле чөйрөдө жашашат да. Хочется. Бирок жан дүйнөсүн карап көрсөк, көбүнчө мындай европоцентричный биздин адамдар. Бирок ооба, адамдар чынында ушундай. Мен Бишкек шаары жагат. Көбүнчөсү мага тааныштардын баары эле Ош жакшынакай, Оштун дейт, бирок эми жамандабайм. Просто мен тандаган, мен жашап калам деген шаар, мисалы Бишкек шаары. Бирок айтып атпайм, ошол сыртка чыгып келгенден кийин обратно Бишкекке келатканда обратно серый Бишкекке барамбы деп мындай взгляд неме болот адамдачы. Кайра келгенден кийин кайра эле вот обычный жашоо. Европада аябай өнүккөн эмеспи? Транспорт деле, жолдор деле аябай түз, анан кичине айылга түшкөнсөк, мен деле Европага барып келдим да, келгенде айылга түшкөн сыяктуу болуп каласың кээде. Бирок үмүт бар, мындай мисалы окшогон адамдар, башка адамдар дагы келип биздин шаарды мындай көрүп берип калышат депчи. Эми бул деле самоцель болуп калбасын, просто адамдар жашай берсин, бирок кубандырат да ошондой адамдар бар экен. Кыргызстанды кантип сүрөттөп бере аласың? Кыргызстанды бир-эки сөз менен сүрөттөп берсе, өзгөчө жерлери барбы? Жерлери өзгөчөлүгү. Өзгөчөлүк дегенде эле бир биздин азыр адамдардын айткан сөзү эле Кыргызстан тоосуз эле дей берет эмес. Андан башка айтар сөз жок да, адамдар жөнүндө айтуу. Именно Бишкектеги мисалы адамдар настолько неме да, билбейм, неме жүргөндө көп жакшы жагын эле көрөсүң, менчи. Кыргыз адамдарынын бир жөнөкөйлүгү, мындай адамдар жөнүндө неме айтып калам да, өзгөчөлүк катарычы, адамдардын немеси. Чем природа биз немеге салыштырмалуучу. Природаны биз курган эмеспиз да. Ооба, биз курган эмеспиз. Ал негизи тенемеден бери бар. Анан
адамдар жөнүндө ушул немеде Орто Азиядагы адамдардын эмесинде бир жөнөкөйлүк ушул жагы. Албетте, тил жөнүндө кандай ойлоруң бар? Кандайча? Кыргыз тили. Кыргыз тили жөнүндө мен кыргыз тил мектепте эле окуп неме кылгам. Анан бирок көбүнчөсү биздин шаар немелерде орус тилдүү адамдар баарысы элечи. Анан Кыйынчылыктар болду беле бул жакка келген? Кыйынчылыктар болгон. Бишкек айтып атпаймынбы, айылда жүргөн мезгилде Бишкек деген өзүнчө бир аябай чоң шаар көрүнчү. Эми эле орусча сөйлөгөн баардык немелер көрүп сыктанган неме болчу да, шаар болчу. Менде даярдыгы жок болчу ал шаардын немесинечи. Бирок мен кичинекейимден бери эле мындай кей-поптун фанатымын десем болот да. Всегда корейский драма, корейский сериалдарды көп көргөнгө, азыр кыргызчасы жок перевод немесичи. Анан орусчасын көрөсүң, ошол кинолорду көрүп атып, анан ошонун негизинде орус тилди көп мындай үйрөнгөм десем болот да. Мага ошол орус тилин үйрөткөнгө только бул корейский кинолор гана түрткү болгон да. Дистерди алып келесиң, анан Дистер бар болчу баса. Да, мезгилде биздин жаштык билбейм мен, аябай өзүмдү кары киши дистерди чогултуп келип немеденчи. Мектепте компьютерный класс болот да, ал жака кирип алып, сабак башталганга чейин сабак 8де башталса, мен 7де келип алып, компьютерный класска кирип алып, тиги дистерди көрүп алып, неме көрчүмүн, корейский сериал көрчүмүн. Мугалимдер кирип калат, мен карап, таң калышым десемчи. Дистерди менен корейский кино көрүп отургансамчы. Ошол көп неме болгон, түрткү болгон десем болот. Өзүң Бишкектен прогулка кыласыңбы? Сейилдейсиңби? Ооба, могул эркиндикте айланган жагат. Өзүнчө эле бир тарыхын эркиндик мага эмнегедир мындай сноп чагы. Нет, мага наоборот эркиндикте айланган. Жакшы. Да, парк немесиндечи. Адамдар ал жерде жүргөндө эркиндик бульварын. Анын тарыхын карасаң эле эмне деген ал эркиндиктин айланасында жашаган кишилердин мисалычы. Ал жерде именно Разахов, Токумбаев да ушул эркиндиктин немесинде Чуйков көчөсүндө жайгашкан. Ал жерде ал райондо жашаган кишилер мурунку мезгилде Фрунзенин элита району болчу да ал жерлерчи. Ал жерде эмне деген кишилер азыр деле баратсаң бир тааныш кишилерди көп көрүп каласың. Жашуу кишилердин эркиндикте айланып бараткан, алардын жаштыгы, алардын өмүрү өткөн эме да, шаар, анан парк ал жерчи. Ал жерде карап жүрүп бир мурун көп илхам алчым ал немеденчи, эркиндиктенчи. Азыр болсом көбүнчөсү жашап өткөнүн билбейм, тынчтыктан тынч немеденчи. Өзүм жалгыз жашаганга анан жалгыз жашайсың да? Жалгыз жашайм, ошол тынчтык немеден көп неме кылам. Ошол жакта да? Интимный вопрос болуп кетти окшойт. Жок, мен жашаган башка райондо жашайм. Ал жерде атайын айланыш үчүн. Ботанический сад, там ар түрдүү парктар бар дагы. Мен ботанический сад жакта жашайм, ошол көбүнчө ботанический садка барам, ойлонуп коем, ушул паркты бир чоң кылып жасайлап болдубуз бекен, кооз кылып, адамдар келгиси келген, отургусу келген ар бир жериндечи. Бирдеке жазагысы келген ошол жердечи. Анан менин оюмча адамдар андай чыгат болуш керек. Анан бизди угуп аткан чет жактагы же болбосо деги эле прогрессивдүү адамдар бар болуп калса, бул дагы менин сөздөрүм жетет болуш керек. Мүмкүн өзүң чыгармачылык менен алектенесиң, анан сенин ишиң кандайча сүрөттө салат, сенин иш процесстериңди? Эмнеден баары башталат? Эртең менен турасың, муну жасап коюшум керек экен. Эрте негизи иштей албайсың. Иштей албайм. Көбүнчөсү кеч туруп кеч жатканга, чыгармачылык кишилердин көбүнчөсү графиктери түндөсү башталат эмеспи? Ошол сыяктуу эле илхам да түндөсү келет. Анан саат 5тен кийин чыгармачылык аябай иштегим келген үчүн эми жумуш башкаларда жумуш бүткөн мезгилде сен иштегиң келет немеденчи. Ошол сыяктуу эле эртең менен турганда 12де турасың, эртең менен элден мурун 12де туруп алып, анан обычный эле чай ичип менен андан кийин уже заготовка бир материалдарды жазап, бир эгер ага чейинки жасаган эскиздериң болсо, готовый сүрөт немеденчи, украшениянын эскиздери болсо, ошол эскиздерди заготовка даярдап, андан кийин уже кечинеси уже мисалы мен азыркы жумушум деген зергерчилик болуп атпайбы? Ошол немелерди, материалдарды кесип даярдап, анан кийин кечинеси алат, пайка кылып эртип, неме кылып формасын эртип, жармаштырып, анан пайка кылат. Күмүштү эритесиң өзүң эле? Күмүштү эритебиз, ооба. Атайын жериңер бар да?
Атайын лабораторияда иштеген же немелерчи мастерскойлорчу себептен ансыз ал жерде оттун эмеси жогорку деңгээли 1000 градуска чейин даже 1000 эмес 500-600 градуска чейинки деңгээлде анан күмүш эриш үчүнчү атайын мастерскойлор болбосо ал мындай кооптуу эле да баш кандайчы. Ошо менен эртип чаптап анан кечинеси полировка ошентип анан түндөсү саат 3кө чейинки жумуш ошол жумуш болот эгер бир жумуш заказ болсочу. Өзүңө мындай максаттарды коесуң да, муну мындай кылам деп же болсо болду, болбосо танда максатты ишке ашыруу үчүн адамда план болуш керек да. Ошол сыяктуу эле күнүмдүк план бар. Блокнотко жазасың. Эртең мененки кечинеси эртең менен эмне кылам, кайда барам, эмнени бүтүрөм, эмнени жазайм. Ошо менен максатты жакындаштыруунун эң жакшы жолу бул план менен иштөө болуп эсептелинет да. Планың ишке ашпай калсачы? Аны стрелка алып коем, кийинки эртеңки күнгөчү болсом, кийинки немеге дегенчи, кийинки жылкыга деген план мененчи. Долбоорлор барбы мындай? Таштап салгың келгенде. Долбоордон болот. Иштешип жаткан киши менен. Долбоор деп менин оюмча бул белгилүү бир ювелирный изделие же болбосо любой эле. Тайын заказды эгер биз неме айткандачы. Адамдын жасап жаткан кишиден зависит этет. Себеп дегенде жасап жатканда заказ берген кишинин каприздерди эме болот. Күмүш чапталбай калат же болбосо күмүштүн составы начар болуп анан күмүшүн карайып кетет менденчи. Каприз людей вот мы чувствуем, да, через работу, потом вот немеси депчи. Жумуш жасатканда жок чынында ошондой болот немесинен. Көп характери бар кишилердикин, кээ бир кишилердикин болсо мындай жасаган келбей калат немеденчи. Жазап бүткөндөн бүтөйүн деп калганда сүрөтүн жөнөтсөң мындай эмес болчу дейт, анан ошодон алып калып кетет. Бир неделяден кийин баштабасаң вот неме болуп кетет. Адамдын иштешип жаткан киши менен зависит этет. Чыгармачыл кишилер негизи мындай коомдо, социумдо болгон нерселерге же болбосо комментарийге көп аябай мындай неме жүрөгүнө жакын алып бат реакция жасайт эмеспи? Ошол сыяктуу эле адамдардын реакциясы, заказ берген кишилердин реакциясы жана сырттан келген комментарий аябай маанилүү да биздин немегечи. Анан албетте заказчик всегда прав. Придется алардын немесине жараша формасын өзгөртүп жасаганга туура келет. Көбүнчөсү жанагында бир бүттүм, бир жери бир аз линиясы 1 мм түздөп коюш керек. Ошол жерин түздө дегенен обратно түздөп карай жөнөттүм. Ошондо карашабы прям ушундай да. Мисалы кээ бир жумуштар бар эмес мындай баалуу буюм болсо, жана реставрацияда болуп калат, кээ бир учурда тааныштарың болсо реставрация кылып бересиң. А так реставрация кылбайм деле да. Анан алардын даже миллиметрине чейин каят. Меники ушунча болчу деп, анан тигинде ушунча таш болчу деп, тиги ар бир ташына чейин эсептеген адамдар, вот ушунчалык мелочный адамдар болот. Анан миллиметрине чейин эсептеп, таштын эмесине чейин, граммына чейин эсептеп бүткөндөн кийин меники ушунча грамм чыгып калыптыр деген. Бул баламатик менен иштегенден кийин албетте бул нерсе туура эле, бирок ошондой деңгээлге жеткен учурлар да болгон. Ал жакта кесип салган учурлар да болот да. Албетте адамдын размерине жараша кыскартып, узартып эме алса болот. Бул украшение, зер буюмдарынчы. Могу баалуу таштарды каяктан алып келет? Баалуу таштарды бизде баалуу деген мисалы күмүштө эле коелду да. Жок, ал деген мисалы Кыргызстандын өзүнүн определенный состав күмүш бар да, эмесинде процентинде. Балким эртиле элек, жасала элек Кыргызстанга кирген күмүш, Кыргызстандан чыккан күмүш албетте драгметаллда эсептелип турат, канча грамм, канча кылынган эмесинчи. Ошол сыяктуу эле биз ГОСТко деген биз отчет беребиз. Биз эртип атканда күмүштүн канча грамм угарга күйүп кетти. Күмүштү күйгүзгөндө деген эме эртип аткандачы күмүш күйүп жоколуп кетет. Алтынды эрткенде деле какой-то процент 0,05% да эмеси эрип жоколуп кетет. Ошол проценттерин биз полностью ГОСТко отчет берип турабыз. Ошончо ошонун негизинде алар ГОСТтун эмесинен күмүштүн эмесин кемип турушат да. Кандай көрүнөт ошол процесс? Мисалы арабага салып алып келишти. Жок, анан силерге өткөрүп берди же кандай? Ал күмүш деген баалуу металл болгондон кийин анын каждый граммы маанилүү да, антип чоң тонналап ташлаган. Силерге ким алып келип берет мисалы? Мы сами покупаем денчи. Өзүңөр сатып аласыз? Өзүбүз сатып алабыз, лом катары сатып алабыз. Частный рынок бар, э? Ооба, албетте бүт баарысы частный. ГОСТтун өзүнүн эмесинде андай неме жок, возможности нет, да. И поэтому только люди занимаются ал жумуштар менен. Элдерден сатып алабыз, караны эртип эме жасайбыз да. Көбүнчөсү эски жумуштарды алып келет. Мисалы кече эле бир эже алып келди, 10-15 жылдан бери чогулткан эмелерин, күмүштөрүн алып келип, аны тазалаш үчүн таза 15 жыл.
примерно ушундай жумуштар бар экен. Анан ошолорду алып келип жаңы жумуш жасаш керек да. Ал жумуш деген эски да, анан ал жердин составы кандай экенин билбейсиң. Поэтому биз жаңы таза күмүштөн кошуп, аны тазалап, анан кийин изделие жасайбыз да мененчи. А көбүнчөсү ошол таза күмүш сатып алабыз, как капелька, тамчы сыяктуу болгон күнүмөр бар. Себеп дегенде таза күмүштү эриткенден кийин аны ошол бойдон сатышпайт да. Таза күмүштү ысыткандан кийин сууга салсаң, ал күмүш тамчыга айланып калат. Тамчы майда болуп чыгат да. Алтын деле ошондой. Ошондой ошол биз тамчы немелеринен лом катары күмүш сатып алабыз, ошону эритип, аны изделие жасайбыз. Биздин этап процесс ошондой болот. Эртесиң, андан кийин аны жанчысың, короче. Оор эле жумуш да көбүнчөсү. Болобу, мисалы жазып атып тайытып аласың, бир жагын тура эмес кылып аласың. Андай эмне учурлар болот, эгер бир узорду чийсең, атайын беришсе, анан ал узордон чыгып кетет. Эмне кыласың? Ресторация аны оңдогонго болот. Кээ бир учурда жумуш бүткөндөн кийин аягында формасын ийип атсаң, мисалы немеденчи сынып кеткен учурлар болот, немеденчи күмүш септегенде ысыктан немеде болуп кетет да. Да. Анын процессин карап турбасаң, көбүнчө ушундай болот, сынып кетет. Придется заново аны эритип кайра жасаганга болот. Анан проба бастырабыз да бизчи. Анан бир жолу болгон, 2 жыл мурун болгон. Алып барсам 918 дейт пробасычы. Гос немеде деген атайын рентген менен текшерет да, рентген менен текшерет. Ал жерден материалдын составында эмне бар экенин бүт баарысын чыгарып берет. Канча процент эмне, канча процент эмне экенинчи. 918, негизи 923 болуш керек. 0,7 вот эти 0,07 вот процент неме жетпейт да. Составычы. Придется ошол жумушту кайра эритип, кайра ага чистаган кошуп аны тазалап, кайра жасаганга туура келген да, негизичи. Көбүнчөсү менин жумуштарымдын пробасы 930 болот, мындай жакта 23тен обычный стандарттан жогорураак да, себеп клиенттер менен иштешкенде алардын эмеси бар да. Кийин уят болуп калбаш үчүн придется таза менен иштегенгечи. Анан ошол случай болгон, андан кийин уже полностью ушундай болуп калган эмнечи. 2 жыл мурун ушундай болгон. Себеп дегенде, эгер состав азыраак болуп калса, анда аллергия болсочу, аллергия болсо, ал состав азыраак болгондо уже кызара баштайт эмесичи, колдордун эмелеричи. Көп адамда ушундай реакция болот. Немеге балуу металлдан сыртка башка металлдарга реакциясы болот да. Поэтому кээ бир адамдардын могул жагында дагы аркасына ошол себептүү сөйккө неме тагынбаган, балуу металл тагынбаган кишилер көп биздечи. Аны баалайт, таккысы келет, организм ал нерсени неме кыла албайт да. Ошол себептүү тагынбаганчылар болот. Поэтому бизге жогорку деңгээлдеги металл иштегенге туура келет пробасы. Аны чистаган деп коет, ал 999 мындай 100% уже 99% ал таза күмүш деген билдирет да. Белгилүү адамдар менен иштешип калыптырсаң кандайча болуп калат? Алар менен да как так получилось? Соц тармактар аркылуу эле, Инстаграмдан, Фейсбуктан көрүшөт. Анан жазасың. Ушул жумуш, ушул неме деп өздөрү заказ беришет эмесинчи. Ошолордун эмесинде презентацияларга жасаганга. Көбүнчөсү чыгармачыл кишилерге балуу металлдан эмес, ал чыгармачылыкта ценада деген аябай абстрактный бир чоң көрүнгөн сценический кийимдер болуш керек да. Поэтому ал жерде көбүнчөсү балуу металлдан эмес, мындай эле металлдардан жасайбыз неменчи. Себеби ал жерде образ важно да. Ценада образ, объемный бир чоң бир образ алып туруш керек да. Гүлнара Рыскулова эженики могул жагында болчу, бирдекеси. Анын эмеси болчу. Золотчистый. Кийиз менен жасалган полностью. Кийизден, Ал основасын кийиз менен жасалган. Анын үстүнөн золотистый кожа менен неме болуп чыккан да, атайын образ берген биз анын эмесинде. Ал эмнеге эле? Эмне эле ал? Кандайча? Эмне мероприятие какой? Да, конкурсы концерти болгон болчу. Асанбайда концерти болгон, анан ошол эмеге образын. Ал конкурсунда 2-3 образ менен жасагам. Тагынган шакектерден баштап бүт образдарды мен кийимдерин ушинтип неме алганбыз конкурстун эмесинде. Биз менен иштешкен десек болот да. Ценада жасаган эмеге көбүнчөсү фотосессияда кылабыз. Фотосессия үчүн да билесиз да өзүңүздө чоң массив мындай образдын эстеме керек да, ачы бир необычный бир образ. Украшение деген ал жерде аябай жакындаштырып татыш керек. Ал жерде адам көрүнбөй калат. Ал личность надо показать. Украшение деген экинчи планга калыш керек да. Адамдын өзүнүн эмеси важный. Сиз өзүңүздөр да билесиздер эмесинчи. Сүрөттөрдү көрдүм, бир көгүш фондо тартылган экен. Чет жактан бир фотограф тарткан окшойт. Мага аябай жакты. Екатеринбургтан тартканбыз. Неделя мода Екатеринбургка катышканбыз. Ошол жерден фотосессия кылганбыз. Көбүнчөсү биз за границада чыкканда Миланда деле фотосессия жасадык, мисалычы. Фотосессия менен, чтобы ошол моментти сактап калыш үчүн обязательно фотосессия керек, фотографтын жардамы керек да. Анан
жакшы болуптур. Ошо менен фотосессия кылганбыз мен немеде Екатеринбургда жүргөндө. Анан албетте биздин баракчабыздын астына калтырып коебуз. Залкардын контакттарын калтырабыз. Ал жакта мага ачыгын айтсам аябай жагат. Ошо визуальный көрүнүшү жалаң зергерчиликке байланыштуу көбүнчө мындай жакындатып. Телефон менен тартасыңбы же эмнеге тартасың? Сүрөттөр жакшы чыгат. Телефондон эле тартам мен аны. Главный менен күндүн светти жарыгы керек да. Искусственный жарык деген баары бир неме образын бере албайт да тиги изделенчи. Поэтому обязательно терезенин түбүндө мен ак формада мен тартылам. Мен украшенияларым көбүнчөсү. Себеп дегенде сырткы природанын жарыгына эч нерсе жетпейт да менимче. Кимдер көбүнчө алат силердин? Албетте немен чыгармачылык адамдын кол менен жасалган жумушту баалай алган киши. Ошону баалап, мисалы көбүнчөсү айтып атпаймынбы? Мындай майында айтып атам да, эркектер да калабы, кыздар да. Албетте, эркектерден да көп эме заказ беришет. Көп эмес, аялдар албетте. Көп заказ бергендер аял кишилер. Эркектерден көбүнчөсү шакек жана браслет заказ беришет. Бул жакка. Да, колго таккан. Аялдарга дагы сөйкөдөн башка эмнелерди алышат дагы кандай? Жаңы бир нерсе. Чокер, коле, каф деп коет кулакка неме келесине. Кольцо немеден баштап ушулар, анан башка билбейм. Таны эмне көз кулончик аялдар кайсыл эмеди ашат. Идеясы менен келе өзү кээ бир мисалы мурдума мындай жасагым келип атат депчи. Кээ бир кишилер да албетте мисалы личность болгон өзүнүн мисалы таанылган кишилер болот. Мен именно ушул мен каалайм деген. Өз эмне тагынарын билген кишилер келишет да. Жок болот эми өзү. Көбүнчөсү мен жасаган жумуштар. Мен көбүнчөсү заказ албайм. Мен жасаган жумуштардын копиясын алар сурап келишет да. Себеп дегенде жасалган жумуштар сатылып кеткен болсо копиясын сурап келишет. Копиясын кандайча жасайсың сен? Өзүңө база барбы? Момдай жасадым деген. Жок, архивизация кыласың. Жок. Негизи биздин жумушта бир нерсени экинчи жолу кайталанга мүмкүн эмес. Себеби баары бир ал өзгөрүлүп кетет. Какой-то бир линиясын мен да көбүнчөсү мисалы бир изделияда оюсу жок болсо бир неме линиясычы экинчи эмесине линиясын кошом, чтобы хотя бы эксклюзивность работа, эксклюзивный бир эле жумуш экен, ал жумуштан бир эле бар экенинчи. Ошону сактап калыш үчүн экинчисин эсе копия кылганда анын формасын башкачараак кылам, же болбосо ал жерде башкача ою салам дегендейчи. Чтобы сохранить эксклюзивность. Ар бир адам өзүнчө бир индивидуальный заказ менен тагынган деген нерсени мындай бирөө көрбөсө деле өзүнүн ичиненчи менин жумушум бир оригинал эле, бирөө эле деген маанидечи. Ошону таанса, как называется, изделие балдуу болот десем болот да. Зергечилик менен Кыргызстанда акча тапса болот, негизи финансы жагынан кандай? Зергечилик боюнча көбүнчөсү неме дейт эмеспи? Билбейм, кимдин сөзү жанагы чыгармачылык кишилер Кудайдын каргышына калган кишилер деп айтат эмеспи? Себеп дегенде жанагы тартпа деген сөздү тарткан кишилер мисалычы. Поэтому ал кишилер көбүнчөсү көп чыгармачылык кишилерди карасаң андай бай эмес да мындайчы. Бизнести билген киши гана неме кылат да. Ал нерсени, ушул нерсени массовкага айлантып бизнеске кыла алган киши. Ошолор не сможет да себе неменечи жайылтып кеткенгечи. Биздин деген жумуш деген эксклюзивность, каждая работа деген индивидуальный жумуш кол менен жасалганга, поэтому ал неме жагынан өзүңдү өзүң багып кете аласың, бирок эгер массовкага айлантып өнүктүрсөң, тогда уже можно да, еще неме жайылткангачы. Анда уже чыгармачылык экинчи планга калып кетет, чыгармачылык уже жок болуп. Себептен адамдын сен өзүң көз карашың кандай? Коммерция же чыгармачылык? Эгер коммерция, эгер бизнести билсең, бизнес эле жакшы, бирокчу чыгармачылык эле албетте. Бирок жаман жагы, мен бирөөгө багынтып, мисалы бирөөгө багынып, бирөөнүн эмесине айланган эмес. Мисалы коммерция деген уже адамдардын заказына жараша сен иштеп каласың да, алардын көз карашы мененчи. Чыгармачылык деген бул эркиндикти, свободаны требует да. Себеби свобода мезгилде адамда новый бир нерсе пайда болот да. Поэтому все-таки чыгармачылык, бирок коммерция менен чогуу дегендейчи. Мен да балансына сохранить. Потому что мен 2016-тан бери канча выставкага катыштым. Выставкага катышканда ал жерден сага прибыль калбайт да. Только сен тратишь ради өзүңдүн жумушуңду көрсөтүш үчүн акчаны да эме аласың. Ошол жерден канча акча, мисалы канча кетти, менет кетти. А сейчас уже надо азыркы менин жумушум уже бизнес, но при этом чыгармачылык жумушту как бизнеске айланта билүү деген мааниде да мешында. Выставкаларда спонсорлорго кайрыласың? Өзүң мен билген боюнча
ошол эмеден бери канча жака чыктым, канча жерде показ көрсөттүм. Бирисинде да бир жардам болгон эмес негизичи. Всегда жазсам өзүм төлөп, өзүм эме кылгам ар дайымчы. Албетте виза мисалы ачканда неме болгондо жардамдашкан кишилер биздин дизайн бюросунда эле мисалы Жумагүл Сариева деген мыкты киши бар, Воротникова деген мыкты кишилер бар. Тумар деле мисалы канча адамга жардам берди мисалычы. Ошол немелер виза ачканга, тегине болгонго направление багыт бергенге, сен кайсы багытта иштешиңе багыт берген кишилер, алардын жардамы аябай чоң чындыгындачы. Финансы жагынан кеткенде мисалы албетте авиа билет, сыртка чыкканда, выставка кылгандагы жанагы аренда помещение да, ошол нерсенин баарысына өзүң акча тапканга туура келет да. Мен көбүнчөсү всегда эле ошондой болгон. Сен туура багытта тандаганга жардам берген кишилер көп эле болгон. Кандай канча киши бар ошо зергерчилик менен иштеген Тумарда зергерчилик менен иштеген алар атайын Тумардын цехи жок, ал жерде биз ар ким өзүнүн эмеси менен иштешет. Ал жерде 3-4 дизайнер бар да. Ошолор менен чогуу постоянно иштешкен кишилер Тумарда. Тумар пайызын алат да, өзүнө пайызын алат да зергерлерден. Албетте ал жерде биз өзүбүздүн жумушубузду ал жерге койгон үчүн албетте проценттер болот. Бирок аттарын жазат экен зайнерлердин. Ал жерде албетте жумуштун атын, кайсы эмне названиясы, ким жазган авторлордун полностью алар айтып атпаймынбы, алар эме иштешпейт алар. Открыто да, открыто. Эгер бул жумуштун эмеси жок калса, менин номеримди беришет. Эгер копиясын кааласаңыз, ушул өзүнүн авторун өзүнө кайрылып, өзүн жазып алсаңыз болот депчи. Эгер ал жерде жумуш калбаса, ушул именно калаган жумуштарчы. Болобу мындай такыр ресурстар жок, вдохновение жок? Албетте чыгармачылык кишилер ар 2 күнүн биринде деп беришет. Андай нерсе көп эле болот. Күнүнө 2 жолу дегендейчи токтоп калбайм эмеденчи. Бирок эгерде жумуш башталса, эгер башталган жумуш болсочу, ал улантып кетүү оңой эле. Башталганга чейинки өтүп, ары первоно жазасамбы деген, чийсемби, чийбесемби деген учур албетте көп болот. Эгер башталган жумуш болсо, анда уже ал кете берет до конца мененчи. Эмесинде бирок кээ бир учурлар болот. Жумушту жасап койдуң, анан эгер ал жумушту токтото туруп башка жумуш баштасаң, ал жумуш ошондон калып кетет, аны жаза койсоң, ошол жагы жаман эмесинчи. Биздин немеде еще неме жагы чыгармачылык, мисалы дизайн, одежда дизайн ювелир да, ушул жагында, зергерчилик жагында товар сатылып, кайра обратно товар оборот болуп туруш керек да. Товар оборот болуш үчүн албетте сен ал жумушту жазып, бүтүп, сатып, акчасын алыш керексиң да, поэтому придется нам все-таки заставить иногда себя работать, менчи. Вот так. Вдохновение келди. Сундур салбай алдыңар. Негизи гүлдөр аябай жагат, поэтому жанатан бери мынтип кармап искусственный эмесинчи. Үйдө канча көп гүл бар деп угуп калдым азыр. Ооба, 10га жакын гүл бар, аларды бир демеге карап багы, кантип карайсың? Мен гүл карай албайм. Ошентип кичинекей гүл неме болчумун? Мамамдар деген кичкездин бири Россияда болгон, анан үйдө деген гүлдү өстүрүп, мен гүл өстүрүп коюп, анан кетсем, келип кайра жумуштар менен кетип, анан кайра келсем, стрёмкам уже койлорго жедирип салган болот, анан малдар жеп кеткен болот. Сыртка жайып коебуз, атайын суу койгон сыртка алып чыгып койсоң, койлор жеп кеткен болот эмесиндечи. Үйдө болсом, апам анан мен эле гүлдү неме карачубуз, анан аябай жагат мага. Мурунку жылда немеден Арабияга барганда курма алып келгенбиз эмесиненчи, жанагы. Ошону алып келип, анан неме кылсам, ал өсүп атпайбы? 2 жылдын ичинде примерно вот неме болду. 20 сантиметр өстү теги курманын эмесичи. Ростучу. Азыр ушуну карап, анан башка да гүлдөр бар. Мага жагат. Өзүң сугарасың, карайсың, Аны сугарып карагандай ал неме деле эмес да, же бала же болсом андай эмес да. Ал бир нежеледе бир жолу, 2 жолу эле карасаң болот, аны. Вот бир нежеледе бир сугарган менчи да вообще нонсенс да, бага албайм да. Жашыл немеден билбейм, мындай неме алат да, рахат аласың антиги карап олтурганданчы. Карап, жалбыраган, тазалап, себеп дегенде биздин чыгармачылык немеде адамдар көбүнчөсү эле природадан, жаратылыштан неме алышат да. Рахат алышат да. Сыртка чыгып сүрүп тарткандан, көбүнчөсү эскиз тарткандан эмеденчи. Кышында неме учурларда эмне бар? Ийинде олтурган кичинекей гүл бар, монтип карап олтургангачы. Зергерчиликке кызыккан адамдарга эмнени айтып кетет элең? Конкурент болбогу депчи айтып эле калыш деген. Окуп агыла деппи?
Жок, неме болсо биздин каяка кайрылыш керек? Чуйковдо бар. Бизде Кыргызстан боюнча бир эле неме бар, окуу жай да. Ювелирный зергерчилик багыты боюнча ошол жерден гана үйрөнсө болот. Бирок мен айтып кетерим, всегда практика. Ал жерде эми жамандабайм, бирок извиняюсь за это да. Эскирип калдым. Жок, эскирип калдым эмес. Просто потому что 2 жыл убактын коротосуң мисалычы. Бардык жерде практика маанилүү. Эмеденчи? Эгер ошону сен өзүң биринчи кол менен жасай билсең, анда өнүктүрүп кете аласың да. Окуу эле жүрө бергенден адам неме болбойт да мындай. Албетте окуунун пайдасы бар, бирок кол менен жасай алсаң, эгерде ювелир болом десеңчи, практикага ювелирге кайрылыш керек, алардан сабак алыш керек, үйрөнүш керек. Меники деле ушундай болгон, окуган эмесмин. Просто мен хоббим болчу, анан досума кайрылгам. Досунун атасынын немеси бар, цехы болчу, мастерская. Ошол жерден 3 ай үйрөнгөм. Кантип жасаш керек, кантип неме болуш керек баарысынчы. Алар үйрөтпөйт эле, жанында карап отуруп үйрөнүш керексиң да, алардын жумуштарынчы. Вот так. Албетте бардык эле жакта негизичи алган билим, алган эме өзүнүн обратно возврат берет да. Мен мисалы ушул практиканы алыш үчүн үйрөнүш үчүн 3 ай убактымды, жарым жыл убактым кетти мисалычы. Азыр мисалы ошонун өзүрүн көрөм десем болот да. Себептен алган билим, алган навык, да, үйрөнгөн нерсең албетте өзүнүн немесин кайтарып берет. Поэтому адам всегда бардык учурда үйрөнүп туруш керек деп ойлойм. Жаңыртып туруш керек маалыматты. Албетте эскирген эме маалымат бар немесиндечи. Китептеринде эле ушунун эмеси болот эмеспи, жаңыланган немелериндечи. Поэтому азыркы эле учурда Instagram, Facebook деген неме бар. Насмотренность, да. Ал жерде эмне деген творческий кишилер, ювелир кишилер бар, чыгармачыл кишилерчи. Алардын жумуштарынан, алар эми дүйнөдө эмне болуп атканын ошол соцсети аркылуу эле карап, кайра жаңыланып турса. Сен лентаң жалаң ювелирный изделия болсо керек, көбүнчө. Көбүнчөсү ювелирный эмес, Instagramда негизи көбүнчөсү ювелирный ал жерде немеденчи. Facebook'та болсом жок, более. Facebook'та адамдар жакыныраак десем болот, Instagramга караганда. Instagram, TikTok бир алысыраак эле эмеспи? Чужой эле кишинин немелерин карап турчу. Facebook деген более близкий. Да. Там Facebook'та кишилер да ошондой. Алар менен канча жыл эмне таанышсың. Facebook'та постоянно карап турасың, жолугуп калганда, кандайсың, как будто жакын адам менен жолуккандай эле мындай сезилет эмеденчи, кишилер менен да. Они тебя знают, ты их не работают, следишь, да. Соц тармактарга кандай карайсың өзүң? Ошо соц тармактар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Меники всегда эле онлайн болуп турат. Жумуш жасап жатканда баарысы эле неме турат. Каждый секунду даже карап турасың, эмне болуп атканын. Жумуш жасай бересиң, просто ал жактан кино көрүп отурасың, же немеден балки башка инструментин карап отурасың, телефондун алдыңда тура берет, ал дос кол болбойт жумушкачы. Жасай бересиң эмесменчи. Кээде эле прям аябай алаксып кетпесиң, а так жок. Мындай душман көрбөйсүң соц тармактарда. Детокс алам депчи. Жок, алар душман көрбөйм, просто чынында көп бир нерсеге даярданып атсаң аласкан ушулар көп болот. Мисалы азыр деле эртең менде телефон чукул туруп эле кечиктим окшойт менен. Эртеден бери телефон чукул тургам, ошого кечирээк келгенде ошол болчу. Бүгүн айтпаймбы, эмнегедир 12-де турган жаным эртең 8-де туруп алып, 8-де мышта телефон чукул туруп. Такой. Биздин Content Space кандай экен? Жалпы впечатление. Биринчи жолу неме болот эми, контент деген эменчи. Поэтому пока деле. Позитивно, душевно да сүйлөшүп алганчы. Бирок жаман жагы вот неме жагы, биздин чыгармачылык кишилерде всегда биз деген көлөккө да калабыз да. Биздин ордубузга жумушубуз сүйлөсүн деген маанидечи. Поэтому контент деген чыгармачылык кишилерге анча эмес мен билгенденчи. Себептен алардын жумушун биз айтып атпаймынбы? Биздин ювелир эмес, негизи дизайнерлер эмне себептен кара кийинишет? Алар өзүнүн жумушунун көлөкөсүндө калыш үчүн да. Себептен менин ордума менин жумушум сүйлөсүн деген маанидечи. Эгерде могул жерде азыр менин жумушум болгондо же болсом, болгондо вот этот уже менин жумушум мен жөнүндө сүйлөп бермек да. Макул, анда кийинки подкастта сөзсүз биз экранды күйгүзөбүз. Да, эгер ошондой неме болсо, ошол обсуждайтпыз. Кыскача сүйлөп, көрсөтүп берип кетсең, так уже другое дело да. Мисалы ырчы тиги багыттардыкы, алардыкын сүйлөп, алардын үнү, алардын сүйлөгөн сөзү, алардын лицосу важно да. Биздикинде биздин жасаган жумуш.
Вот такой. Мен дагы өзүмө опыт катары, тажрыйба катары алам, что есть какой-то продукт, аны көргөзүш керек. Адамдар түшүнүш үчүн албетте алардын визуальный эмеси керек да. Биз ссылкасын коюп анан ал жерден карагыла дегенден да визуальный именно карап туруп ошол жерде эме алсаң жакыныраак дегендейчи адамдарчы. Вот ошол жагы. Вот аудиого көбүнчө акценттен ошо визуальный жагын кичине арткы планга кетирип койдук, бирок эмки подкастта сөзсүз түрдө экранга чыгарат болушубуз керек. Анан бүгүн келип бергениң үчүн чоң рахмат, Зоокар. Анан ушуну менен подкастты аяктайт болушубуз керек. Менин оюмча кызыктуу болду болуш керек. Ушуну менен биз силер менен коштошобуз. Кошкага саламат болуңуз.